Урматтуу мекендештер, 2025 жылдын 30 июнунан тартып, Россия Федерациясына кирүү үчүн жаңы эрежелер күчүнө кирет. Ушул эрежеге ылайык, Россия Федерациясына кирүү үчүн чет өлкөлүк жарандар, анын ичинде Кыргыз Республикасынын жарандарына сапар тууралуу 72 сааттан кечиктирилбестен RUID мобилдик тиркемеси аркылуу арыз берүү талап кылынат. Аталган тиркеме 2025 жылдын 20 июнунан тартып жеткиликтүү болот. Тиешелүү документтер менен ырасталган шашылыш дарылануу, катуу оору же жакын тууганынын өлүмү менен байланышкан жагдайлар болгон учурда мындай арыз пландаштырылган кирүүгө чейин 4 сааттан кечиктирилбестен берилиши мүмкүн. Арыз биринчи кезекте санариптик профилди түзүү үчүн зарыл. Ал мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү электрондук формада алууга мүмкүндүк берет. Ошондой эле арыз бергенден кийин тиркемеде Россия Федерациясына киргенде көрсөтүү үчүн атайын QR-код түзүлөт. Тиешелүү органдардын маалыматы боюнча, Россия Федерациясынын мыйзамдарында эгерде мындай арыз толтурулбаса, мамлекеттик чек арадан чет өлкөлүк жарандарды өткөрүүдөн баш тартуу үчүн негиздер каралган эмес. Мында чет өлкөлүк жарандын Россия Федерациясына кирүүсү жөнүндө чечим түздөн-түз Россия Федерациясынын мамлекеттик чек арасы аркылуу өткөрүү пунктунда кабыл алынат. Ушуга байланыштуу башкы консулдук Кыргыз Республикасынын жарандарына Россия Федерациясына кирүү үчүн жаңы эрежелер менен алдын ала таанышууну сунуштайт.